Убакыттын берекеси кетти. Кантип берекелүү кылсак болот? Илим алгым келет. Дуа кылып коюңуздарчы. Балалуу энелер кантип илим алып устаза боло алат? Туура кыямат күнгө чейин убакыттын берекети азая берет. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, менин үммөтүмдүн саркы убакытта береке Алла тарабынан берилген. Демек, кимде ким Кудай кааласа саарлык учурда, мисалы, Оз ачарда саарлык болуп атпайбызбы? Ошол учурдан күн чыкканга чейин иштерин кылса, зикирлерин, дуаларын, Курандарын, кандай жумуштар болсо кылгын, береке ошондо. Көбүнчө биз ошол убакытта уктайбыз, берекени кетиребиз, анан кыйналып жүрө беребиз. Ошон үчүн иншалла сааркы убакытты ганимет билиш керек. Ошол убакытта бекем кармаш керек. Албетте иншалла илим алыңыздар, Кудай кааласа мүмкүнчүлүктөр азыр болуп атат, кыюулар жок. Түшүндө жарым жылаңач инсандарды уяттуу нерселерди көрсөң, гусул албай намаз окуса болбойбу? Мындайда гусул качан важип болот? Түшүркөсө же болбосо төшөк маселеси менен аялына жакындаган болсо, ошол учурда гусул болот. Түшүркөбөсө, мисалы, кээде түштө деле ушундай өзү кандай бир шайтан азгырып, тияк болуп, бирок эртең менен турса ич кийиминде эч кандай белги жок. Ага гусул важип болбойт. Гусул качан важип болот? Качан түшүркөп, ушу саарылап турганда, мисалы, билинсе. Түшүндө кандай нерселерди көрсө деле, ал менен гусул важип боло бербейт. İşte biraz şart начар. Үйдөн дарат алып барып, кечке чыдап, дарат бузбай, 5 убакыт намазыңды ошол дарат менен окуса болобу дейт. Машалла. Бирок эми кыйналасыз го дейм, мындай да. Таңкы дарат менен кечки куптанга чейин ушундай өзү сактап. Бирок бул табарсыкка, ички органга, ооруга алып келип коет баары. Ошон үчүн иншалла жөндөн эмес. Мүмкүн эми эч нерсемде ичпей, суу ичпей, тияк кылып, анан ажатканага барганын кажети жок. Андай болсо деле мейли. Бирок шариятыбыз боюнча мындай кыласың, кээ бир адамдарды эле көргөнбүз, ошо Багдаттын дараты менен куптанды окуйт да. Эми алар мисалы көп суу ичпейт, тияк кылмайт, мисалы даратын бузбай жүрөт да. Мындай деле болот. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир риваяты бар, Ибн Мажада келет. Даратыңыз бар, үстүнө дарат ала турган болсоңуз 10 сом берилет. Дараттын үстүнө. Ошон үчүн бирок мустахаб амал, эгерде мындай да кыстап турат, бирок намаз окуй бердиңиз, намаз макруh болуп калат. Ошон үчүн мүмкүн болушунча эми аракет кылыш керек. Мындай кандай десем, кичине бир аз суу эле кетет да. Ага кандай шарттын, көп деле шарттын кереги жок да. Эшикке чыгып деле мына кичине ошол көп болсо бир жарым литр менен дарат алса болот. Күйөөм медресени бүткөн, азыр соода кылат, 1 жылга дааватка чыгам деди эле. Мен балдарыбыз кичине кыйналабыз деп каршы болдум. Мен күнөөкөр болбоймунбу? Çok жакшы дуа кылып тургула, эгерде балдарды караша тургандагы болуш керек, жөн эле таштап коюп кетип калган деле болбойт. Анан бир мүмкүнчүлүк менен карап, 3 күн, 40 күн, анан бир мүмкүнчүлүк болсо, үйдөгүлөр бар, туугандар бар карап турса, бирок ушуну карап көргүлө да, эгерде акча тапканга Россияга 1 жылга жиберсеңер макул белеңиз. Макул болсоңуз анда дааватка деле макул болун да. Ал дүйнө үчүн, ал ахирет үчүн да. Ошон үчүн иншалла аз карап туруп, балдарын азыр 1 жыл эмес, акча таап бере турган болсо, ата-энелер мектеп окуучуларын 2 жылга айдап атпайбы Россияга. Мурдагы ол мектепти бүткөн армияга кетсе, ата-энелер кандай ыйлайт эле. Целый айыл бирип алып ыйлайт эле. Азыр мисалы ал эч ким ыйлабайт азыр. Анан бир туугандар бир неме айтып кое турган нерсе. Караңыздар, Кыргызстанда көбүнчө бизде кыз балдарды, ушу урматтуу энелерге кайрылып, кыз балдарды агасыз, атасыз жөнөтпөгүлө, күйөөсүз жөнөтпөгүлө. Бул жакшы эмес да, булчу. Бул жакшы көрүнүш эмес. Канча бузулуп кетип атат, канча кордук, канча кыйналып атат. Атайым ушуну мисалы карап туруп. Анан көрөкөм кандай? Мен шариятта уруксат бергени кандай? Атасы менен барсын мейли. Жоксо турмушка бериңиз, турмуш менен күйөөсү менен чогуу барып иш кылсын мейли. Эч ким жок деп эле турат, бирок шарты менен барсын да. Башкаларды карабайлы, башка мусулмандарды деле. Мына чечен туугандарды карап көрөйлү, жоксо биздин кошуналарды карап көрөйлү, даргин туугандарды карап көрөйлү. Кимиси өзүнүн кызын мынтип таштап койду. Кыз баланы мындай кылып эле бирөөгө андай кылып. Андай болгондо кул кылып берип кое турган, кор кылып, башка элде, башка улуттардын арасында бизге ар намыс деген болуш керектир.
Эптеп эле акча тап, эмне каяктан тапсаң, эмне бала кылып тапсаң деле мага баары жөнөт, андай болбойт да. Ошон үчүн иншалла ушуга чейин канча болду, Алла таалам кечирсин. Будан ары эми жибербейли, будан ары акылдуулук менен, ыйман менен жашайлы. Үйдө отурган кыз келиндер онлайн жумуш жасаса болобу? Мейли, кандай болбосун, мисалы бири-бирине өздөрүнө тиешелүү нерселерди сатып, алып, сунуштап боло берет. Бирок мисалы эркек аял аралашып, ихтилат, сүйлөшүп тияк бияк бул жакшы эмес. Мен 5 бир тууганмын. Менден кийинки инимди атамдын эжеси багып алган. Андан иним кээде наразы боло берет. Атама эч кандай күнөө жазылбайбы? Алдыңала рахмат. Жок, күнөө жазылбайт. Бирок иниңизге айтыңыз, Кудай кааласа наразы болбой, ал ушунча баккандан кийин ал деле канча чоң бир мээнет кылган кичинекей кезинде канча ооруп, канча кыйналып, ошон үчүн иншалла жакшы мамиле кылсын. Негизи дин менен жашаганга аракет кылайлы, үйгө дин алып келейли, баардыгы жакшы болот туугандар. Азыркы окуучулар, жаш кыздар жолук оронуп алып, сойкулук, уурулук кылып жүргөндөр көбөйүп баратат. Бул уятсыз кыздар жолуктун сыйын кетирип, оронуп жүргөн кыздарга дагы терс таасирин тийгизип жатат. Ушул жолуктун маанисин түшүнбөй, модага айлантып, боенуп жүргөн жана сойкулук, уурулук жасап жүргөн кыздарга насаат айтып коюңузчу, катыгыраак. Мен жолуктагы бул шарияттын бир талабы, бирок бул данда улуу баалуулуктар күнөөлөрдөн сактанууда. Азыр мисалы ошол уурулук дейбизби, же болбосо зына дейбизби, ушулардын баардыгы бул өтө чоң күнөө болуп эсептелинет. Бирок бир жагынан Кудайга шүгүр, эми жолук салынат, ошо жолук салынган кыздарга, келиндерге, эми ошо жолуктун урматы үчүн дагы башкаларга динибизди жаман көрсөтпөйлү. Bize жол салынгандан кийин жүрүш турушту да ошого жараша кичине оңдош керек болот. Жолук салынбаганга эмне дейт эле? Мындай экен дейт. Жолук салынса, мына көрдүңбү дейт. Ошон үчүн ошол сөзгө бир эле кыздын туура эмес пейилинен баардык жолукчандарга мындай жаман сөз тийип калышы мүмкүн да. Ошон үчүн этияттаныш керек. Кудай кааласа бирок көч бар оңолот деп коет го. Кудай кааласа ушунча бүгүн иншалла жолук салынды. Эртеге жалган сүйлөгөнүн таштайт, бүрсүнүүгүнү сойкулугун таштайт, уурулугун таштайт, жаман адатын таштайт, жаман пейилин таштайт. Кудай кааласа оңолуп кетет иншалла. Атакыр иншалла бир ойлобоңузла да, жол салынгандан кийин анан ушундай жаман болуп кетти депчи. Жок, жол салынганга чейин эле буда ушундай жаман сыфаттары бар эле. Жолук салынгандан кийин дагы таштай албай атат. Акырын таштайт деген үмүттөбүз. Бирок бул жолук эч качан ага чакырбайт. Аны сиз өзү туура түшүнөсүз. Кайнатам, кайненем 20 000 сом пенсия алат. Эң кичине келинимин. Бир эле жолдошум иштейт. Айлыгы 10 000. 4 балабыз бар. Кайненемдер пенсияга эч нерсе алышпайт. Башка балдары сурайт, аларга берет. Кээде продукта түгөнүп калат. Ошондо деле болсо дагы эч нерсе алышпайт. Кайнатанын пенсиясынан алып иштетсек болобу? Жок, чоң иштетсеңер болот. Бирок мындай да сурабай алып, алдап алып бизде шариятта туура эмес. Шариятта ачык айкын эле мындай продукта бала чакка жетпейт деп алсаңар иштетсеңер боло берет. Сүрөткө өздөрү тапкандарга кеңеш айтып коесузбу? Ушул жерде дагы бааралар дегендей. Мындай азыркы акыркы күндө туугандар бир Алланы эстеп, өлүмдү эстеп, ким жоктон бар кылды, эмнеден жаратты эстеп, динибизди эстеп жашасак жакшы болмок да. Азыр мына күчөйүп соц тармактардан ар кандай бул мисалы биз кыздарыбыз тарбиялайбыз, балдарыбызды тарбиялайбыз. Сөгүнгөндөр, жаман уят сөздөр менен айткандар, дагы ушундай дагы бирөөнүн айыбын тартып көрсөткөндөр, алар жада калса калтырып эми мына жаш өспүрүм кыздар ата-энелеринин алдында ар кандай немелери менен, сүрөттөрү менен өздөрү видео чыгарып таптакыр болду. Жакшылык менен бүтпөйт булчу. Эч качан жакшылык менен бүтпөйт. Мындай коом Куранда айтат мурда болгон. Кандай Алла Тааланын азабы түшкөн. Бул эртеге өзүнө деле зыян, коомчулукка да зыян. Ошон үчүн иншалла шарияттын талаптары бардыгы туугандар бизге пайда үчүн да. Дүйнөдө да ахиретте да пайда үчүн. Мындай урматтуу карындаштар, урматтуу кыз келиндер, жок сиздер уяттуу,
namızdуу, imandуу, энелер, келечектеги энелер. Ошого жараша мамиле кылыш керек. Жолдошум масаларында мага 3 талак берип койду эле. Эми кечирип сурап атат, эмне кылсак болот, жашасак болобу? Жок, бергенден кийин болбойт. Албетте сиздер ошол жолдошуңар 3 талакты кандай берген, ага чейин эмне маселелер болгон, муфтиятка кайрылган. 15 кабинетке барыла, ошол жерден сураган. 5 жыл оорукчан кайненемди карадым. Кайнежелерим келип турушат болчу. Кайненем жакында кайтыш болду. Эми чоң кайнежем келип турат. Себеби бизге жакын жашайт. Бул буюм меники, эч кимге бербе деп киреше берет. Деги эле кайнежелердин киришкени туурабы? Жок, эми кайнежелер акылдуулук кылып, акыл насаатын айтып турсун. Анан ар бир алып башка бирөөнүн турмушу болгондон кийин киришкенге акысы жок. Албетте өзүнүн буюму болсо, менин буюму, ал кимдин буюму экенин билет да. Анан бул деле меники, тиги деле меники деп кээ бирлер аша чапкандар бар, андай кылбаш керек турган. Жараткан Алла Таала баарыбызга инсап берсин, амал. Раббана атина фид дунья хасана.